Магазиндерди колдосок. Облус аймагында жүрүп жаткан өз ара жардамдашуу мезгили аталышындагы кербен Кызыл Кыя шаарынан улантылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Сатарова баштаган тажрыйбалуу үлгү катары көрсөтүлгөн лидер айымдар катышты. Аял бакубат жашоону жүргүзсө үй бүлө жакырчылыктан чыгат. Демек өлкөнүн да жакырчылыгы азаят. Ар бир аял ишкердик ишин баштаса, аны өнүктүрүп, үй бүлөлүк каражатка салым кошсо, демек ал үй бүлө миграцияга муктаж болбойт. Бул маселелер жолугушууга катышкандардын кызыгуусун арттырды. Биз аялдарга атайын керемет жашоонун жана ийгиликтин сырлары деген цикл баштап атабыз. Область боюнча. Ошонун биринчи алгачкы занятиялары десек болот да, силерге бүгүн айтып үйрөтүп кетебиз. Биздин максатыбыз ушундай аялдарга ар тараптуу семинарлар аркылуу билим берип, ошолордун турмуш деңгээлинин жашоосунун алдын алып, ошолорго көмөк көрсөтүү деп эсептеп атат. Мындай семинарлар, мындай окуялар өтө керек. Ал эми ишкер аял миграцияга кетпей, балдарына бактылуу балалыкты тартуулап, келечекте чыгаан инсандарды тарбиялоого болот. Ал үчүн киреше табууга мүмкүн болгон жумуш менен алек болуусу зарыл. Бул максатта айымдар үйүндө олтуруп эле сөөлжан багуу менен алектенип, органикалык жер семирткичин өндүрүп, кошумча киреше табууга боло тургандыгы легендарлуу агроном Райхан Сариеванын үлгүсүндө түшүндүрүлдү. Организм, оорубаган организм менен биз мындан ары жашап кетишибизге ушул органика өзүнүн өтө чоң бир кулачын жайып бизди күтүп турат. Биз тезик менен ушул Баткен областынын органиканын аймагы, органикалык область, органиканын бренди кылабыз деген абдан чоң жогору деңгээлдеги долбоор проекттерди түзгөнбүз. Кудай берсе ушулардын үстүнөн азыр абдан күчтүү темпте Чынара Саттаровна, биздин көрүнүктүү журналистибиз Канышай Ашимовалар абдан бир чоң бир демирге көтөрүп, жан үрүшүп, ушул демиргени область боюнча жайылтып жүрөбүз. Бизге сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө керек. Муну биз жасашыбыз керек. Биз жылдар бою жерди, эне жерди туура эмес пайдаланып келип, Аялдарды ишкердикке үндөө, алардын экономикалык деңгээлин көтөрүү, инсандык, руханий, кесиптик жөндөмөн жогорулатуу мезгилдин талабы. Бул багытта айымдардын ишкердик, экономикалык, саясий, лидерлик жөндөмдөрүн арттырууга багытталган керемет жашоонун жана ийгиликтин сырлары аттуу билим тажрыйба алмашуусу болду. Маалыматтарды мен иштеген жеримде барып айтамын, жашаган жериме барып айтамын. Аялдар кеңешиде член болуп иштеп жүрөмүн, аларга айтамын. Көп бизге керектүү эмелери көп экен, жакшы жактары. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен уюштурулган мындай саамалыктар алдыда Кадамжай жана Баткен райондорунан улантылары пландаштырылган. Алтынай Шабидинова, Канышай Ашимова, Омат Жусупбеков, Алтын бешик жаңылыктары.